Бишкектин Ленин округу боюнча жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалагандардын саны 17ге жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Шайлоого катышуу ниетин билдирип, арыз жазгандардын арасында Бишкектин мурдагы вице-мэри Жамалбек Рысалиев, мурда хаким Русланбек Тагаев, экс-депутаттар Ыргал Кыдыралиева, Турсунбай Бакир уулу, активист Эртай Исаков, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинен мурдагы төрагасы Бакыт Шаршембиев, жактоочу Эркин Бүлөкбаев жана башкалар бар. Ал эми талапкер болуу ниетин билдирген мурдагы депутат Жаныбек Абировдун арызын Борбордук шайлоо комиссиясы четке каккан. Эске салсак, аталган округтан депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Бул округда кайра шайлоо 28-майда өткөн. Бирок бир катар мыйзам бузуулардан улам Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын 16-июнда жараксыз деп тапкан. Кошумчалай кетсек, Бишкектин Ленин округу боюнча жогорку кеңешке кайра шайлоо 10-сентябрда өтөт. Талапкерлерди каттоо 10-августка чейин уланат. Эл үмүтү стипендиясына тандалбай калган 4 адам арызын кайра карап чыгууну өтүнүп, президент Садыр Жапаровго жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго кайрылышты. Талапкерлердин бири Сүйүмкан Уланбек кайрылууну өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Эң башкы биздин нааразычылык бул бардык эрежелер каралбай туруп чечим чыгарылгандыгы. Негизи эл үмүтү стипендиясынын сынагына катышкан адам дүйнөдөгү эң мыкты 100 университеттин бирине өткөн болушу керек. Бул жобо каралган жок. Стипендиянын жеңүүчүлөрүнүн арасында топ 100 окуу жайларга катталбаган студенттер да бар, деди Сүйүмкан Уланбек. Кайрылуунун ээлери конкурстун жүрүшүндө эрежелер өзгөртүлгөндүгүн белгилешкен. Билим берүү жана илим министрлиги 3 августта эл үмүтү стипендиясына 17 талапкердин 13 тандалып алынгандыгын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Сүйүмкан Уланбек жарыялаган кайрылууга жооп берип, стипендия биринчи кезекте экономика тармагында суроо талапты жараткан жогорку технологиялык жана илимий адистиктер үчүн берилгендигин айткан. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендияны түзүү жарлыгына кол койгон. 1-май райондук соту 26-июлда жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевге козголгон кылмыш ишин токтотуу чечимин чыгарган. Соттун басма сөз кызматынын маалыматы боюнча судья Жамгырчиевдин жактоочусунун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 28-беренесинин 2-бөлүмү боюнча Конституциялык сотко кайрылуу өтүнүчүн канааттандырган. Беренеде депутатты кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга парламенттин макулдугун алуу тартиби каралган. Чечимге ылайык Конституциялык сот өтүнүчтү карап чыкканга чейин кылмышты токтотулуп турат. Ал эми айыпталуучулардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынган чечим күчүндө калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020-жылы ошол кездеги каржы полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов пара алууга айыпталып кармалгандыгын кабарлаган. Кийин Жамгырчиев мамлекетке 20 миллион сом төлөп үй камагына чыккан. Аны менен кошо кармалган Калмуратов дагы үй камагына чыгарылган. Экөө тең кийин жогорку сотто акталган. Былтыр 6 декабрда башкы прокуратура алардын актаган сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылгандыгы, иш боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу өтүнүч келтирилгендиги белгилүү болгон. Жасалма акча таратып жүргөндөр кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, 18-июль күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгына Кара Суу районунун Мады айыл аймагынын 28 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда 15-июль күнү май куюучу жайлардын бирине жашы 25-30 курактагы жаран келип, $100 берип, 2000 сомго күйүүчү май куюп, 6700 сом кайтарым катары алып, артынан дагы $100 алмаштырып берүүнү суранып, 8700 кыргыз сомго алмаштырып алып кеткендигин. Эртеси күнү отчет тапшырып жаткан учурда аталган акча каражаттары жасалма экендигин билип калгандыгын билдирген. Чогултулган материалдар кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, жасалма акчаны же баалуу кагаздарды жасоо боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө кызматы тарабынан бул акча каражатын соттук техникалык экспертиза дайындалып, анын корутундусу менен $200 акча каражаты жасалма экендиги аныкталган. Кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл аймагынын 30 жаштагы тургуну кармалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүүнүн кылмыштуу шериктери дагы аныкталып, Кара Суу районунун 35 жана 32 жаштагы тургундары кармалышы убактылуу кармоочу жайга киргизилишкен. Алар алдын ала сүйлөшүп, жеңил пайда табууну көздөшүп, Кара Суу аймагында жайгашкан 4 автоунааларга май куюучу жайларда жалпы $1000 акча каражатын кыргыз сомуна алмаштырып кеткендиги аныкталды. Учурда тергөө амалдары уланууда.
Быйыл Көкбөрү боюнча президенттин кубогу Ош облусунда өтөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Көкбөрү федерациясынын президенти Талас Бегалиев билдирди. Ысык көлдө Көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө кубогу 20 августта аяктайт. Андан кийин командалар оюнчулардын жана аттардын абалына жараша чечим чыгарышат. Ошто өтө турган президенттин кубогу 24 августта башталат. Ал эми финалдык беттеш 31 августта өтөт, деди ал. Эскерте кетсе, Көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө кубогу 13 августтан 20 августка чейин Ысык көлдүн жээгинде өтөт. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Монголия, Венгрия, Россия, Түркия жана АКШдан клубтар катышат.